келгиле кичине мындай олуттуураак отуралычы, билим берүү маселеси болуп атат го. Менин пикиримди билесиз, мен 12 жылдыкка карамандай каршымын. Башынан эле мен аны кайталабайын. Мына ата-энелерден түшүп атат да. Мен элдин сөзүн жеткирейин. Ушул ар бир региондон чыкты. 6 жаштан баштап балдарыбызды 1-класска берүү өтө кыйынчылыкты туудурат дейт. Балдарыбыздын балалыгы кайда калат дейт да. Ушул суроого жооп бериңизчи, министр айым. Учурда балдар 6 жаштан окуп атат мектептен, 0 класс 1 жыл бою. 3 сааттык өнүктүрүү программасы менен. 1-класста да дал ошондой уланат. Ошону айтып атышат да, 3 сааттык ошону мен эми убактым өтө тар да 3 мүнөттө баарын жетишип калайын деп. Ата-энелер ушуга наразы болуп атат. Анан кийин муногу силердин тиги кадрларды даярдоодо 58 000 мугалимдин билимин жогорулатуу, келечек үчүн билим берүү долбоорун бул республикалык билим өркүндөтүү институту даярдап атат дейт. Канча миңин даярдадыңар? Менде маалымат бар бирок. Негизинен план боюнчалар өзүнүн 20 000 даярдайт, бирок ошол эле учурда бүткүл дүйнөлүк банктын долбоору аркылуу 60 000 жакын мугалимди ар кайсы тематикада даярдап жатышат алар. 58 000 деп кетиптир бул проект боюнча. 58 000, ооба. Санариптик технологиялар. Менин оюмча да бир 15 000га чейин эле даярдоо үлгүрөт да. 15 000га бул максимальный даярдаганда да бул эми жомокто 58 000ди мындай 1 жылдын аралыгында даярдашы өтө убакытты талап кылат. Менин оюмча бул эми бул механизм кандай кыласыңар билбейм, бул оор маселе. Анан муногу немени айтып атамын да, мына жумушчу топ топтолду, анан кийин эл аралык тиги стандартты айтып атасыңар, жаңыча стандарт. Бул мен уккан маалымат боюнча жумушчу топ чогула элек али. Анан муногу мен айтып атамын да, муну жаңы стандарт мына азыр коллегияга эми даярдалып атса, силердин коллегияга эми даярдалып атса, программа стандарттын негизинде программа болот. Сиз экөөбүз жакшы билесиз. Программа жок болсо китеп кантип жазылат? Мына бири-бири менен абдан оор да бул. Китеп даяр эмес. Анан былтыры 24-25ке даярдайбыз дедиңер, даяр болбой калдыңар. 25-26га дагы ушул даяр болбой калат го деп турамын. Себеби мына мектептин мугалимдер эмес, мектептин директорлору менен сүйлөшүп атам, абдан кыжалат да, даяр эмеспиз деп коркуп атышат. Анан бул эми быйылкы окуу жылы муногу тиги даяр болбой калса кандай болот? Мына кыргыз тили менен адабиятты бириктиребиз деген ары каттап суу кечпеген бир сунушуңар болду. Мен аны да угуп туруп атам. Айланайындар ай. Мунун ар бир адабий окуу деген предметтин өзүнүн функциясы бар да. Ал кантип анан тиги биригип калсын дейм да тил мененчи. Ушуга кандай дейсиң? Ушуга окшогон интеграция деп атасыңар да. Интеграциянын да бир заманбап методологиясы болот да. Ушуга кандай дейсиң? Бул ушуга окшогондорду алып чыкпагылачы. Мектептин мугалимдери коркуп атат да. Кандай дейсиз ушул? Неге тил менен адабиятты бириктиресиңер? Мен каршымын буга, болбойт да мындай. Улутту жоготуп алабыз го. Сиз анан муногу эмени сүйлөп атасыз да, уңгу жолду. Мына уңгу жолду азыр мен өткөндө да доклад жасаганмын. Сиз тарбия боюнча сүйлөбөдүңүз, илим боюнча сүйлөбөдүңүз, маданият боюнча сүйлөбөдүңүз, мектепке даярдык. Эгер уңгу жолду негизги багытыбыз дедиңиз да, ошодон улам айтып атамын да. Кандай дейсиз буга? Бул боюнча мен Кыргыз билим берүү академиясынын жетекчисин жооп берүүсүн сурайм. Жумушчу топ түзүлгөн. Толугу менен биз биринчи жолу эл аралык эксперттерди жана донорлорду пайдаланбай, ички өзүбүздүн адамдык капитал менен иштеп чыктык. Назира Кубанычбековна жооп берип койсоңуз. Камила Абдразаковна, саламатсызбы? Уруксат берсеңиз, расмий тилинде айтып койсом болобу? Мамлекеттик тилибизди макул, мамлекеттик тилинде айтайын. Биз министрлик тарабынан буйрук чыккан, ошол буйруктун негизинде канча предмет бар болсо базистик окуу планында ошончо топ түзүлдү Кыргыз билим берүү академиясында. Бирок Кыргыз билим берүү академиясында ошо топтун ичине жалаң биздин илимий сотрудниктер кирбей, андан тышкары мугалимдер да кирди, мектептин мугалимдери. Наристе боюнча биринчи биз жасаган
кадамыбыз наристе программаны биз полностью совершенствовать этип, башкача кылып, аны содержательный программа кылып, биринчи класска эми бизде 7 предмет болот биринчи класста. Кыргыз тили жана окуу, орус тили жана окуу, математика, мен жана дүйнө. Вот именно бул предметке адеп, мекен таануу, турмуш тиричилик коопсуздугу, табият таануу деген предметтер кирет. Көркөм өнөр жана технология, музыка, дене тарбия. Наристе программасында ошол эле предметтер бар болчу, бирок алардын аталышы предметтик программалар деп аталып Сиз айтсаңыз, канча жол жумуш жасап отурдуңар стандарт боюнча? Эми 7 группа бизде базистик окуу планында 27 предмет бар. Ошо 27 Жо, мен суроома жооп бериңиз. Жумушчу топ канча жол жыйын өткөрдүңөр деп атам. Биз жарым жылдын ичинде иштеп жатабыз. Жарым жылдан бери эле иштеп Жумушчу жатабыз. топтогу башка кишилер башка маалыматты берип атат мага. Жок, туура эмес берип атышат, Камила Абдразаковна. Анан сиз айтып Хорошо, атпайсызбы? убакытты кетирбейли. Мунуга 27 000 ноутбук дедиңер эле. Бул эмне болду бул иш? Бул группалар буйрук боюнча 1 майга чейин биз Бул боюнча бүгүнкү күндө толугу менен 200 ноутбук 200 мугалимдер тарабынан 3 айлык сыноодон өтүп атат. Бышыктыгы, ийкемдүүлүгү жана алардын деталдарынын мыктылыгы боюнча. Мына 3 айлык сыноодон өткөндөн майдын 2 жарымында массалык түрдө бүтүндөй тарата баштайбыз. Муну электрондук каттоо системаңарда эмне үчүн көйгөйдү карабайсыңар? Электрондук каттоо система боюнча Ата-энелер арызданып атат да каттоо. Каттоо 1 класс боюнча толугу менен бул түндүк менен бекитилди. Бүгүнкү күндө каттоодо бир проблема ата-энелердин пропискасы. Өздөрү 20 жыл жашаса дагы турбаптыр. Анан биз 2 раундунда да мүмкүнчүлүк берип жатабыз. Анан шаардын талаптарын дагы эске алып, бүгүнкү күндө 2-июндан баштап ар бир бала билим берүү системасына тартылат. Каттылат. Рахмат.